көтөр ушул жерде үйнөк көтөрө турган жерде беле. Менин дипломум жасалма, мени уволить этип койбуңуз дейт турчу адам мисалы морекини жазбайт болчу да. 10 миллион сомдо төлөп калышы мүмкүн деген. Сиз акыркы жолу Гүлзат эже эмне деп чалдыңыз эле десем, прокуратурадан чакырып атат деп чалгам деди. Гүлзада Чодонова Кочкор районунун Акчы айылындагы орто мектепте 2010-жылдан тарта башталгыч класстын мугалими болуп иштеп жүргөн. Анын жансыз денеси 9 март күнү өзүнүн үйүндөгү кампасынан табылган. 2022 жылдын 25 февралында районодон Нарынга областка повышение квалификацияга кеткен, окууга барып келген. 1 март күнү келген, окуусун бүтүп, аяктан бүтүп, ауышка деп жакшы окуп келдим деп диплом алып келген. 1 марттан баштап жумушка чыккан. 5-күнү как раз биз эмеге бардык. Мен Кочкорго машинеме запчасть алайын десем, мен да барам деди. Ошол жака запчастка барсак эле телефон звонок болду. Анан айтты, Ашка прокуратурадан чакырып атат деди. Мейлдеп экөөбүз бардык прокуратурага. Барып мен кийирбей мен эчте калдым. Келинчегим кирип чыкты. Эмнеге чакырып аттыр, эмне болуптур десем, прокуратурадан эч кандай мындай повестка да келген жок. Телефон аркылуу эле Өзүнө чалган. Өзүнө чалган. Азыр телефону эмеде болуп атпайбы, экспертизада. Анан бардык экөөбүз бардык. Келинчегим кирип бир сааттан кийин чыкты. Эмне мынчалык кеч десем, мен дипломумду текшерип атыштыр, сиздики деген жазалма экен дешти деп айткандан, ой текшерсе азыр текшерип аткандыр. Жазалмасы болсо сен диплом жасамак белең, же печатың бар беле. Текшерилип анығына чыгат, азыр эчтеке болуп деле эмне болуп атасың? Анығына чыккандан кийин анан капа болбойсуңбу? Жүрү деп анан келип үйгө керектүүсүн алдык, такси менен үйгө келдик бияка. Келип эле 6 күнү болду. 6 күнү деген улуу кызым Турцияга кетмек. Неберемди барып жыттатып, анан азыр закон ушундай экен, доверенность жазып кетиш керек экен. Кызым ата энеме ишенем, уулумду таштап кетип атам, доверенность жазып берейин деп доверенность жаздыртканы кеткен. Андан кийин ошо 8 күнү кыздарымда 6-сы, 7-си 8 күнү Токмокто бажаларым бар шаарда. Ошо сиңдиси менен келди, жеткирип келишти үйгө. Биз энден отуруп тамак ичип 3-4гө чейин отуруптук. 3-4тө бажаларым кетишти, жакшы учурашып эле тамак келгенде үйгө келгенде тамак жасашты. Алар тамак ичип алып кетишти. Мен 3-4тө алар кеткенде мен эме уйду малдарды карап келейин, мал жайт да. Бир уйубуз туумак эле, ошону карап келейинчи десем, мейли деди. Саат 6-да келдим мен малдарымы айлап алып. Мугалимдин өлүмү анын дипломун текшерүү учуруна туш болду. Өткөн айдын башында Кочкор райондук прокуратурасы тарабынан Акчы орто мектебиндеги мугалимдердин дипломдорун текшерүү болуп, натыйжада 2 окутуучунун дипломдору шек жаратып, алар райондук прокуратурага суракка чакырылган. Анын бири маркум Гүлзада Чодонова болгон. Өмүрлүк жарын жоготуп, кан жутуп турган жолдошу Калмурат Кашкелеңов жубайы мындай иш үчүн жаны кыймак эместигин айтып, ал коркутуу, басымга кабылган болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. 12:30 1 болуп калган. Саатты точно караган жокмун. Мен уулумду тиги школго даярдап баштадым, кийинтип, сабактарын салыштырып, күндөлүгүн карап. Ана чай ичкиле деди. Жок, чай ичтик, мен балам кийинтейин дедим. Балам сен ичти десе мен торт напиток ичип алдым деди. Анда давай деп кийинтип атсам эле ичип отурган, баягы келген неме ичиштерин жууп отурган. Аңчылы звонок болду. Эшикке чыгып сүйлөшүп келди дагы эле. Ким экен десем эле директор школ чалды деди дагы. Столдун үстүнө койду телефонун. Эшикке чыкты. Где-то 1 мүнөттөн кийин эле балдысың чалды Акталадан. Анан ой чалып атат, албайсыңбы десем, жок. Мен телефонду карасам балдысым экен, алып эле өзүм балдысым турганда сүйлөшөйүнчү десем, эсте кандай, эжем кайда. Балдысымдын мен сүйлөшүп эле эшикке чыксам, бияк жака эжелер келип калыптыр эшиктин алдына. Анан эле мен келинчегимдин атынан чакырып эле Гүлзат, эжелер келиптир, кайдасың десем эле жок, үн жок, жооп бербейт. Анан бизенден чыксам эле складтын могу жеринде да. Складтын могусу ачык экен. Анан бияк ал жак такыр ачылбайт да. Мен өзүм эле ачтым, аяка деле өзү көп кирчү эмес.
эмне болуп кеткенде эле складты көтө бассам эле астында эле мындай немеге мындай чөгөлөп асылып калыптыр. Мен ошол жерден эле кыйкырдым, эжейлер деле чогуу кирдик, чогуу кирип эле чогуу чыгардык. Эме кылдык, массаж жасадык. Болбой калыптыр, уже кеч болуп калыптыр да. Ошентип анан мен бул мыйзам чегинде бүт жогорку эмелерден районуну күнөөлөйм мындан айтпадым башында. Анан бул жерде жеке эле бизден эмес, бул мектептин немеси. Мен азыр көп деле килишим, айылдан немелерден угуп атам. Буга чейин бул школ директор келгенде эл кабыл албай койгон, мугалим жамаат кабыл албай койгон. Ошого карабай эле району отургузуп кеткен. Мисалы үчүн мугалимдердин жазган арысын районодон басып коюшкан. Эгерде басылбаса бул иш болмок эмес. Жыйнаны бул жерге директор кылбаса болмок эмес. Мисалы үчүн жанакы прокуратураны бул тааныш да, прокурор да таанышым. Ошон үчүн эмне үчүн мисалы үчүн башка мектептерде уже мен сураштырып көрдүм, диплом текшериле элек экен. Менин келинчегим мындай өлүмгө барбаш точно билем да. Ушуга жеткирген үчүн мен атайын ызаланып туруп, мен атайын ошого өзүм сразу эле чалдым. 102-ге чалдым. Ушундай келинчегим азылып калыптыр. Бул мындай болчу. Бир буквально 4 мүнөт, 4-5 мүнөттүн ортосунда болду. Бул жөн өлүм эмес. Мен чындыкты иштеп атам, азыр сыстап турам. Балдарымдын өлүмүнө, балдарымдын чыдаган, канча кайгы капага чыгардыган, канча деген немелерди көтөргөн, мен билем да өмүрлүк жолдошумду. Эгер өлгүсү келсе 8-күнү түн ичинде деле өлбөйт белем угунуп мен уктап атканда. Ушундай болуп атат да. Суранат элем. Тергөө органдарын жакшылап текшерип, баардыгын сот жогуна тартып беришин суранам. Маркум Чодонова эмгектенген мектепте жалпы 20га чукул мугалим, 50дөн ашык окуучу билим алат. Кесиптештеринин бири Канат Кутманов окуя болгон күнү мектепте нөөмөттө болгонун, директор чукул жыйынга чогултканын айтат. Биз 9 март күнү каникул эле сабакка эртең менен келгенбиз. Ошол күнү мен дежурстводо болчумун. Анан чукул жыйналыш деп окуу бөлүм башчысы группага жазган, WhatsApp'та группа. Анан жыйналышка кирдик мугалимдер. Анан кирсек, ошол жерде директор сөзүн сүйлөдү. Ошол жерден биз дипломдорду текшертүү боюнча баягы текшерткендер мына чыгып атат. Ошол Гүлзат эжеңер мындай айтканда текшерилди. Ошол эгер чынында далилденсе, мындай айтканда 10 миллион сомдо төлөп калышы мүмкүн деп айткан. Анан биз аябай эле күтүүсүздөн болду. Бизге аябай эле таң калып, ушундай нерсе да болуп кетеби деген аң-таң болду эле мугалимдер. Ошол жерде аң-таң болуп калдык. Дамир Мааткеримов маркум иштеген мектеп ачылгандан баштап иштеп келет. Мугалим райондон атайын дипломдорду текшерүү боюнча эч кандай деле билдирүү келбегендигин, тескеринче мектеп директорунун сунушу менен текшерилип жаткандыгын айтты. Бул жерден баягы чындыгында эле мугалимдердин баягы дипломун текшерүү боюнча райондук билим берүү жагынан деген иш жүргүзүлө элек болчу да биздин кабар тарыбызда. Анын себебинен баягы сайттардан деле көрүп билип атпайбызбы? Ушу мугалимдердин текшерүүсүнөн дейт, баягы мугалимдердин жалпы жамааттын тиги директордун сунушу менен текшерилип атат депчи. Бул жерде эч кандай мисалы деген диплом текшерүү деген болбогондугун баарыбыз эле кабар тарыбызда мектептерден. Негизи эле текшерүү иши жүрө элек болчу да. Бул жерде коркутуу эле болуп калды го деп ойлойбуз. Ошо киргенде эле сөөктүн үстүнөн киргенде жолдошу айтып калды, акыркы жолу директори чалды эле депчи. Зинеже чалып атат деп эле сыртка чыгып кетиптир Гүлзат эже. Анан эле а жерден сөөктү алып кирип ыйлап сыктап эле анан мектепке келип окуучуларды тараталы эми деп окуучуларды тараткан чакты Зинежеге мен айттым да, Зинеже, сиз акыркы жолу Гүлзат эжеге эмне деп чалдыңыз эле десем, прокуратурадан чакырып атат деп чалгам деди. Анан эмне деди эле дедим. Десем, мына азыр Калмурат экөөбүз кийинип атабыз, чыгабыз деген деди. Болду, ошол эле сөз менимче андан мурун коркутуу болгон. Анан прокуратура чалып атса, ошол эле сөздөн кийин эле Гүлзат эже ошо скалатына кириптир да, ошондо эле. Анан бул жерден дагы мен жыйналышта болбой калдым 9 күнү эртең менен.
мугалимдердин айтуусу боюнча 10 миллион сом төлөбөйт экен деген болуп атат да. Бул сөздү коллективге директор айтып аткандан кийин бул сөз ким Гүлзат эженин өзүнө да айтылганда ушундай коркутуулар болгон деп биз күмөн санап атабыз. Мындай сөздөрдөн кийин биз мектеп директору Зина Абдыраева менен телефон аркылуу байланыштык. Ал учурда Балыкчы шаарындагы ооруканада дарыланып жаткандыгын айтып, окуя тууралуу өз пикирин билдирди. Саламатсыздарбы? Чодонова Гүлзат Тайто окуруна 2010 жылдан бери Кошкор районундагы Акчы орто мектебинде башталгыч класстын мугалим болуп эмгектенип келген. Өзү жакшы мугалим болчу. Экөөбүздүн ортобузда эч кандай уруш талаш, араздашуу болгон эмес. 2022 жылдын февраль айынын аягында Кошкор райондук прокуратурасынан мага маалымат келди. Бардык мугалимдердин личный делолорун алып келиңиз деп. Мен делолорду алып барып бергенден кийин марттын башында райондук прокуратурадан мага звонок кылды. Чодонова Гүлзатты жиберип коюңузду суранам деп. Мен Гүлзатты сизди прокуратурага чакырып жатат десем, бүгүн кеч болуп кетти, мен эртең барайын деди. Ошону менен ал экөөбүз бетме-бет жолугушуп сүйлөшкөн жокпуз. 7 март күнү менден телефон аркылуу уруксат суранды. Мен Бишкекте болчумун. Кыздары майрамдык кечеге карата даярданып жатат. Уруксат берип туруңуз деп. Мен уруксат бердим. Эртеси күнү 8 март күнү үйгө келди. Ал үйгө келип экөөбүз көпкө сүйлөшүп отурдук. Арызын жазып алып келиптир. Анда арызында ден соолугума байланыштуу өз каалоом менен бошотуп коюңузду суранам деген жазуусу бар экен. Мен Гүлзаттан сурадым. Бул арызды эмнеге жазып келдиң? Быйыл 4 классты бүтүрбөйт белең. Анан отпускага чыгып, андан ары эс алсаң болмок. Үйүңдөгүлөр менен кеңештиңби десем, ооба, жолдошум, кыздарым менен кеңештим. Дипломум тууралуу мени прокуратурага эртеңки чакырып атат. Ошон үчүн да кыжалат болуп жатам деди. Трудовой дипломуңду каяктан алдың элең десем, бир тууган жеңем жазап берген. Ал киши кайтыш болуп кеткен деди. Анан мен арызын алып калганым чындык. Эртеси күнү 2022 жылдын 9 март күнү мен райондук билим берүү бөлүмүнө өзүм жумушу менен барып, андан ары райондук прокуратурага баргам. Мугалимдердин личный делосун алып кетүү үчүн. Анда прокуратурадагы балдар айтты: "Эже, дипломдорду текшерип бүтө элекпиз. Чодонова Гүлзат бүгүн келет эле, кечигип атат. Айтып коебузбу, келип кетеби" деди. Мен аяктан чыгып, жолдо катар таксиде келе жатып, Чодонова Гүлзатка телефон чалдым. Гүлзат деди: "Сизди прокуратурага чакырып жатат, келесизби" десем, "Ооба, жолдошум экөөбүз кийинип атабыз, азыр чыккантабыз" деди. Бүттү, трубканы койдук. Акыркы сүйлөшүүбүз ушул болгон. Маркум мугалимдин кызы Чынара Акматова апасынын чөнтөгүнөн дипломдук иштери такталганга чейин эсептеги акчамды алуудан баш тартам деп жазылган арызды тапкандыгын айтты. Биз мамамдын чөнтөгүнөн немени таап атабыз. Бул значит ушундай немени даярдап барган, тиги кабыл албай койгонбу же черновик кылып неме кылышканбы. Мен сизге арыз жазуумдун себеби дейт, дипломдун түп нускасы такталып келгиче расчет акчамды алуудан баш тартам дейт. Бул жерде менин дипломум мисалы, менин дипломум жасалма, мени уволить этип коюңуз дейт турчу адам мисалы морекини жазбайт болчу да, жазып даярдап барбайт болчу да. Менин билгенимче, потому что андай нерседен корко турчу, неме кыла турчу аял эмес менин мамам, потому что башынан өткөргөн баягы бала жоготуудан башка кыйын эмне болот мисалычы. Муну аябай ушунчалык коркутушкан. Окуя тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Сирожидин Камалидинов бизге буларды айтты. Сөз болуп жаткан мугалим 4 мартта райондук прокуратурага чакырылган. Сурак учурунда ал мугалим мен өзүм окуган университетке барып тактап келейин, кийин түшүнөр берүүнү суранып, прокуратура тарабынан макулдук берилген, ал киши чыгып кеткен ошол бойдон. Андан ошол бойдон ал киши прокуратурага кайра келген эмес. Анан диплому, жогорку билим тууралуу диплому жасалган деген факты Кошкор райондук прокуратурасынын маалыматтарды эсепке алуу журналына катталып, Кошкор райондук милициясына жиберилген. Учурда тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлүүдө.
боюнча эмес, бул иш план, иш чара бир гана Нарын областтык прокуратурасы тарабынан белгиленген. Сондықтан иш чараны Кошкор райондук прокуратурасы жүргүзүп жаткан. Маркум мугалимдин кесиптештери анын жасаган эмгеги өмүр бою калып, Гүлзада Чодонова мындан ары да арабызда жашай берет дешет. 12 жылдан берки эмгеги дипломдон артык турбайбы. 12 жылдан бери эмне деген мына класстарды бүтүрдү. Эжей биз үчүн ар дайым өлбөйт биздин арабызда. Маркумдун сөөгү 11 мартта жерге берилди. Анын артында 2 кызы калды. Жалгыз уулу былтыр автокырсыктан каза болгон. Окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, мугалимдин өлүмү сыр бойдон калууда. Эскерте кетсек, 2022 жылдын 23 январында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын башчысы алдыдагы 3 айда бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору текшерилээрин билдирген. Максат Боронбаев, Дишатбек Рахим уулу, ТМЖ телеканалы, Нарын облусу.